Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Desin TV kanalынын катталуучулары, сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Достор, бүгүнкү күндүн бир аз жыйынтыгын чыгарып, анан дагы саясий майданда эмнелер болуп жатат, ошолор жөнүндө бир аз сөз кыла кетейин деп ушул берүүмдү даярдадым. Бүгүнкү күнү мен эмнелерди бүтүрдүм. Ушул эртең менен 2-3 контент кетирдим. Аны өзүңүздөр көрдүңүздөр болуш керек. Андан кийинки бүгүн ушул Жаштар партиясынын тегерегинде дагы деле сөз болуп, Кыргызстан бүткүл Жаштар партиясынын азыркы ошол лидери Тыныбек Мейманалиев байке менен телефон менен чыгып сүйлөштүм. Ушул 10 күнү биз телефон аркылуу сүйлөшүп, ушундай маектешүү уюштуралы деп жатабыз. Ошол партиянын тегерегинде келечектеги референдумдар жөнүндө дагы бирин-экин белгилүү адамдар бар эле. Мен аттарын айтпай эле коеюн. Өз каналдарым аркылуу сүйлөшүүлөргө чакырсам көбү келишпеди. Макулдуктарын беришпеди. Кийинчерээк сүйлөшөбүз. Тигиндей мындай дегендей ойлор менен. Албетте ар кимдин өзүнүн эрки. Азырынча ушул ар бир ушул саясатка келем деген адам жана башкалар мисалы телевиденияга киргенде 1 мүнөтүнө канча миңдеген сомдорду берип анан сүйлөшөт да. Ал эми биздин блогерлер болсо, биз бекер эле сүйлөшкөнгө өзүбүз кызыктарбыз. Ошого дагы ошентип коркушуп, андай мындай деп баягы бүжүрөгөн сезимдер да биздечи, достор. Ошондой экен. Ошондой дагы 1-2 сүйлөшүүлөр болду. 1-2 адамдарга чалып, 1-2 адамдар менен таанышып, анан мен айттым эле, ушул менин каналыма, биздин каналга каалаган адамдар өздөрүнүн видеолорун жөнөтүп, өздөрүнүн пикирлерин айтып турса болот. Мен ошолорду кадимкидей баарын чыгарып бергенге аракеттенем деп бүгүн ошондой бир видеону чыгардым. Абдулхамид Каримов деген жигит экен. Ошол өзүнүн ойлорун айткан экен. Чыгардым эле. Жакшы просмотрлар кетип, ар кандай пикирлер болуп жатат. Эми бул менин жеке көз карашым эмес, же болбосо биздин каналдын көз карашы эмес, ошол элден келген элдик видеолор да. Ушундай форматта видеоңуздар болсо жөнөтсөңүздөр, мен чыгарып берем. Албетте кийинки бир видеодо Чоң Казат партиясынын бир мүчөсү менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатам. Мен Чоң Казаттын лидерлери эмес, жөн катардагы мүчөлөрү дагы өздөрүнүн ойлорун билгизип коелу. Сиз бир тараптуу эле чагылдыра бербеңиз, бизде дагы ой бар деди эле. Макул дедим. Ушул бул жигитти дагы Сүйүналы деген жигит экен. Бир ондорунан кийин мүмкүнчүлүк таап, экөөбүз сүйлөшүп, оюңузду сөзсүз мен жеткиземин деп убада бердим, достор. Онуна чейин менде мүмкүнчүлүк жок. Мен ушул азырынча үйдөмүн. Бул жерде менде мындай техникалык мүмкүнчүлүктөр болбойт да. Ал эми үйдө ошол жумушка барганда ал жактан мен алып берүүгө даярмын. Андан кийин Бүтүн Кыргызстан партиясында ушундай Айданбек Акматов билдирүү таратты эле. Өмүрбек Суаналиев, Ишембай Кадырбеков, ушул сыяктуу белгилүү адамдар биздин катарда келе жатышат. Биз менен чогуу күрөшкө киришет деп. Анан бүгүн мен интернет айдыңынан көрүп калдым. Ушул Өмүрбек Абдрахманов деген демократ байкени билесиздер. Ошол киши жазыптыр. Эми бул менин жеке оюм, жана ушул партиянын тегерегинде, шайлоонун тегерегиндеги жеке өзүмдүн көз карашым да. Мен баарыңардыкы деп талкуулабайм. Ушул киши айтыптыр. Бакиевдин командасында жүргөн, ошол эле Өмүрбек Суаналиев губернатор болгон, ошол Ишембай Кадырбеков дагы бир должностто турган, ошол эле адамдардын баардыгы ушул Мадумаровдун тегерегинде чогулган турбайсыңар, эски гвардиялар дегендей таризде оюн айтыптыр да. Мен ошого мындай айтып кое тургандыгым, эртең менен дагы айттым эле, ушул азыркы кездеги бийликте, ошол эле Атамбаевдин кезинде деле, ошол эле Бакиевдин кезинде деле бир эле топтун адамдары калп эле биз өзүбүзчөбүз дейт. Ошол эле Атамбаевдин Бакиев менен кучакташып ордендерин тагынып жүргөнүн билесиңер. Ошол эле азыркы адамдар ошол бийликте бүт баарынын ушул азыркы чиновник, карьеристтер, бийликтеги адамдар баары эле качан көрсөң кайсыл президенттин, кайсыл падышанын тушунда болбосун, ошол эле адамдар отурушат да, сырткы кебете кешпирин эле өзгөртүп алышкан да. Ал эми азыр дагы ошол нерсени айтып, Бакиевдин командасы деп чыгып айтып жатат да. Бул жерде мен жеке ушул Өмүрбек Суаналиевди абдан колдогон адам. Себеби баягы губернатор болуп турганда криминалдын жигиттери
ошол жакта сходка кылабыз деп кирип атканда милициясы калып башкасы калып ошол духу күчтүү генерал Катани өзү киргизбей ушундай адамдар Өмүрбек Субаналиевге окшогон адамдар бийликке келсе абдан бизде бир мындай порядок болмок деп эсептеймин да. Мен бирок таң калып жатам, бул киши азыр мына Коопсуздук кеңешинин биринчи орун басары болуп иштесе керек. Ошол иште турганда анан кандайча партияга келем деп жатат. Балким бул жөн гана сөз болушу деле мүмкүн, бирок ушундай сөздөрдүн тегерегиндеги нерселерге менин оюм ушундай болуп жатат да достор. Албетте бул Өмүрбек Субаналиев эгерде ушул Бүтүн Кыргызстан партиясына келип бере турган болсо, абдан чоң бир күч болот эле да. Андан кийинки сөздү Исхак Абсаматович Масалиевдин айланасында ала турган болсок, эми бул Исхак Масалиевке менимче рекламанын, түшүндүрүүнүн деле кереги жок. Анткени саясатка кызыккан, ушул кайдыгер эмес адамдардын бардыгы бул кишинин кандай киши экендигин, кандай билимдүү экендигин, түшүнүгүнүн кандай экендигин баарын жакшы билет. Бул рекламасыз эле чоң күч. Бул дагы жеке мени абдан сүйүндүрөт, ушул Бүтүн Кыргызстан партиясынын катарына келип жаткандыгы. Ал эми Ишенбай Кадырбековду мен эртең менен дагы айтканмын. Бул киши чын айтканда стратег, бул киши чынчыл, ак ниет, аябай бир мындай бышып турган саясатчы да. Бул кишини пайдаланып албасак, анда бизди тарых кечирбейт да. Анан көп айтып жатат, баягы эле эски гвардия кара адамдар жаштары канеке деп. Мен айткам, Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун тегерегинде мына айрыкча ушул мигрант чөйрөсүндө жаштар абдан колдошот. Ошол эле Кыргызстанда деле колдогон жаштар бар. Команданын 95-98% жаштардан турат. Ал эми бул азыркы айтып жаткан адамдар булар лидерлер болуп эсептелишет да. Булар лидерлер деш керек. Бирок мен ушул список жагына келгенде Адахан Кимсанбаевич албетте өзү каалагандай түзөт. Эми биз аны мындай андай дебейбиз, бирок ушул жаштарды алдыга койсо, мен мисалы үчүн мына Чыңгыз Капаровду дагы айта кетти, ушул Айданбек Акматов ушул биздин катарга келе жатат дегендей кылыпчы. Эми мен Чыңгыз Капаров менен өткөндө эле бир сүйлөшүп берүү даярдадым эле, азырынча байланышууга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Мен айтат элем, туура кыласыз Чыңгыз Капаров ушул барганыңыз деп. Анан бул сыяктуу Чыңгыз Капаровдун артынан электораты бар да, ушул Чыңгыз Капаров деп көпчүлүк билип калды, колдоп. Эгерде Адахан Кимсанбаевич ушул Чыңгыз Капаровду 3-чү же 4-чү списокко карап, мына жаштар, чынында бул Чыңгыз Капаров жаштарды артынан ээрчитип кете турган мындай коомдо кандай деп койсок, резонанс жарата турган жигит экендиктери көрүнүп калды. Мына биз кечээки ушул Жаштар партиясынан кеткенден кийин өткөндө Чыңгыз Капаров чыкпай калганда менден канча адамдар сурап жатышты. Эмне болду ушул байке каякта деп. Чыңгыз Капаров чыккандан кийин чын эле ушул Чыңгыз Капаровдун көптөгөн бир мындай мүнөздөрүн бетке айтпай, бийликтен коркпой ачык айткандыктарын мен кандайдыр бир деңгээлде ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго абдан бир окшоштурамын да. Эгерде Адахан Кимсанбаевич Мадумаров ушул Чыңгыз Капаровду бир жакынкы список, ушул 3-чү, 4-чү кылып алып барып туруп шайлоого кирип кете турган болсо, жаштардын бир үмүтү ошондой чалдарды алып баратасыңар, андай мындай дегендердин оозу жап болуп, мына ушул партиянын буларда деле съезди болуш керек. Мен мүчөсү болбогондуктан көп кухнясын билбейм. Эгерде съезди болсо, ушул Чыңгыз Капаров алдыда боло турган болсо, чоң бул партиянын дагы ушул Бүтүн Кыргызстан биз колдогон партиянын дагы мындай аброю көтөрүлүп, ансыз деле аброй Кудайга шүгүр жетишерлик. Мына мен канча бир январдан бери айтып келе жатам, бул партия жөнүндө салыштырып, Зоболо майдан деп чыгардым, башка деп чыгардым. Иши кылып кандай болбосун, Кудайга шүгүр Зоболо жагынан алдыга эч кимди өткөрбөйбүз деп койсок дагы мындай мактанганга татырлык партияда. Эгерде ушул азыр Чыңгыз Капаров дагы 2-3 күндөн бери белгисиз мен билдирүү жасаймын каяка бара тургандыгымды деп айтты эле, бирок тилекке каршы билдирүүсүн билбей жатабыз. Албетте ал кишинин өз эрки, кааласа мекенчилдерге барат, кааласа башка жака барат. Бирок Адахан Кимсанбаевич Мадумаров ушул сыяктуу курс жигиттерди алдына тартса абдан сонун болмок да. Анткени кимиси ушул азыркы кездеги саясатчылардын көбү эле мындай Чыңгыз Капаров сыяктуу бетке айтып,
бийликке каршы туруп резонанс жаратып, эми бийликтин деле көп жакшы жактары бар, бирок баягы кемчиликтерди таап билип айта билүүнүн өзү саясий жактан бир билимиң бар адам айтасың да. Ушул сыяктуу жаштар алдыга кетсе, мен ушул Чыңгыз Капаровду абдан мындай колдоймун да. Ушуну мына кече партиясы жөнүндө өзүнөн маек алып эме кылдым, абдан жакшы болмок да. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич Мадумаров, угуп калсаңыз, балким бул жигитти өзүңүз катарга тартып, бул ушундай нерселер болсо сонун болмок. Бир эле менин оюм эмес, ушул пикир, өзүмдүн каналымдагы пикирлерди айтып жатам да. Алардын баары эле Чыңгызды сен Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго бар дешип эле көп айтып атат. Албетте бирин экинин адамдар ушул чоң казатка дагы бар деп айтып жатышат. Мен Чыңгыз Капаров көргөн болсо айтат элем, ушул биринчи кезекте ушул Бүтүн Кыргызстан партиясын алдыга коюш, ушулар менен сүйлөшүп көр. Анан такыр болбосо мекенчилдер менен көр, анан чоң казат менен деле көр. Жалпы элдерди деле айтам, ушул партияларга добушуңарды берсеңер, ушул биз элдин мүдөө тилеги болот эле деп да. Мына азыркы кезде көрүп жатасыздар, көп партияларда ыдыроолор, кайра эле бөлүнүүлөр болуп жатат. Ал эми Бүтүн Кыргызстан партиясынын тегерегинде чоң эми мындай саясатчылар жакшы билет, баягындай корифейлер деп коебу, же мен туура эмес айтып атамбы, көп мындай сөздөрдү билбейм, баягы саясаттын чоң дракондору кошулуп жатышат да. Булар Өмүрбек Суаналиев дегендин духу кандай күчтүү, Исхак Абсаматович Масалиев, ошол Ишенбай Кадырбеков дегендер, булар жөнөкөй адамдар эмес. Албетте булар электоратты тартып кетет, чоң резонанс жаратат. Ушундуктан мен ушул буларды абдан колдоймун, ийгилик каалаймын. Буюрса шайлоо ушул съезди болсо, анан списокторун дагы көрө жатарбыз. Бүгүнкү менин айтайын дегеним ошол достор, эч качан бир мындай акчага сатылбай, жүрөгүңөрдөгү адамдарды шайлап, активдүү болуп, каалоо тилектериңер болсо, сунуштарыңар болсо, видео катары сүйлөп туруп жөнөтсөңөр, мен албетте биздин канал аркылуу чыгарып берүүгө убадамды берем. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман, саламатта туруңуздар.